Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз модалдык этиштер. Can, could, may. Can, could. Биринчи биз can менен could'ду кайсы учурларда колдонобуз үйрөнүп алайлык. I can play the piano. He can play the piano. Could you open the door, please? Бул эки сүрөттө эмне деп айтып жатат? Can, пианино черте аламын. Пианинода ойной аламын, мүмкүнчүлүк кыла аламын деген мааниде. Could you open the door, please? Бул жерде колдонушу башкача. Бул жерде өтүнүп жатат, өтүнүч. Эми биз башынан баштап кандай жерлерде колдонулат үйрөнөбүз. Демек эмне экен? Can менен could жалаң эле мүмкүнчүлүк кыла алуу деген мааниде колдонулбайт экен, башка учурларда да колдонсок болот экен. Structure. Can, could. Биз муну кандай колдонобуз? Дайым эле англис тилинде сүйлөмдүн ээси, subject деген биринчи келет, андан кийин сүйлөмдүн этиши келет. Биз бул жерде I, she, he, it, we, you, they, can, cannot деп бирдей эле беребиз. Анткени модалдык этиштер have to'дан башка, need to, have to'дан башкасы үчүнчү жалык жекелик түрдө дагы эч кандай эс мүчөсүн албайт. Мына ушундуктан бардык I, he, she, we бардыгына can, cannot деп колдоно алабыз. I can do, I can swim. Мен сүзө аламын. I could play, I couldn't come, I couldn't swim деп could да колдонсок болот. Булардын түзүлүшүн айтып өтсөк. Формасы can, could. We use infinitive without to after them. Can менен could'дан кийин infinitive этиштерин to болбой, to жок колдонобуз. Мисалы үчүн I can come to your party деген туура I can to come деп айтпайбыз, Караңыз. I can to come to your party туура эмес. Туурасы I can come to your party. Үчүнчү жалык жекелик түрдө азыр эле айтып өткөндөй S мүчөсү келбейт. He, she, it. Marek can swim деген туура эмес. Marek can swim деп эле айтабыз. Эми ар түрдүү кырдаалдарда колдонобуз деп айттык. Ошонун биринчиси can to express ability in the present. Учур чакта, азыркы учурдагы мүмкүнчүлүгү, эмне кыла ала тургандыгыбыз жөнүндө сөз кылып жатканыбызда can деп колдонобуз. I can swim. Usain Bolt can run really fast. She can play chess. Two of my friends can play the guitar. I can swim. Мен сүз аламын. Usain Bolt чынында эле аябай катуу чуркай алат. She can play chess. Ал шахмат ойной алат. Two of my friends can play the guitar. Менин эки досум гитара черте алат. Деп учур чакта мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сөз кылып жатабыз. Экинчи колдонулушу. To make a request. Кыргызчасы бир өтүнүч, бирөөдөн бирдемкени өтүнүп жатканыбызда can деп колдонобуз. Can you help me with my homework, please? Үй тапшырмасын жасаганга жардам берип кое аласызбы? Can you open the door, please? Эшикти ачып кое аласызбы? Can you wait a minute, please? Бир мүнөт күтүп тура аласызбы? Деп биз өтүнүч менен кайрылып жатабыз. Үчүнчү колдонулушу to ask a permission. Permission уруксат. Бирөөдөн бирдемке жасоо үчүн уруксат алганда can деп колдонобуз. Can I go out, please? Мисалы үчүн сабактап отуруп, мугалимден эшикке чыгып келейинби деп сураганыбызда Can I go out, please? Десек болот. Can I use your phone, please? Сенин телефонуңду колдонуп турсам болобу? Can I come tomorrow? Эртең келсем болобу? Деп биз уруксат алып атабыз. Төртүнчү колдонулушу кандайдыр бир нерсе кылууга боло тургандыгын билдиргенибизде, кылуу мүмкүн экенин билдиргенибизде, же болбосо ыктымалдуулук жөнүндө сөз кылганыбызда биз can этишин колдонобуз. Smoking can cause cancer. It is possible. Бул мүмкүн, бул ыктымал. Smoking чылым чегүү рак оорусуна алып келиши мүмкүн. Can бир мүмкүнчүлүк же ыктымалдуулуктан бул жерде сөз кылып жатабыз. We can watch the race on my mobile phone. Биз
жарышты менен уюлдук телефонумдан көрө алабыз. Ошондой эмнеси бар? Уюлдук телефонумдун өзгөчөлүгү бар. Биз бир жерге барып отурбай эле we can watch the race on my mobile phone. Уюлдук телефонумдан көрө алабыз. Бул мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз кылып жатабыз. Students can use dictionaries in the exam. Бул жерде кандайдыр бир эреже жөнүндө сөз кылып жатабыз. Эмне дедик? Студенттер экзаменде сөздүктү колдонсо болот деп мугалим уруксат бериптир. You can't drive in the UK until you're 17. Бул жерде да эреже жөнүндө сөз кылып жатабыз. Сиз Англияда эмне кыла албайсыз? 17 жашка толбой туруп, машина айдай албайсыз. You can't. Could. Бул can'дин башкача айтканда өткөн чагы десек болот. Can биринчи маанисинде ошол эле мүмкүнчүлүктөрдүн өткөн чактагы мүмкүнчүлүктөрүбүз жөнүндө же эмне кыла алгандыгыбыз жөнүндө сөз кылып жатканда колдонобуз. He could play football when he was young. Ал кичинекей кезинде футбол ойной алчу. Mozart could write beautiful music when he was a child. Моцарт кичинекей бала кезинде жакшынакай музыкаларды жаза алчу. She could read when she was 3. Ал 3 жашында эле окуй алчу деп өткөн чактагы мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз кылдык. Экинчи мааниси could. We make a request more politely. Can дей эле, бул can менен бирдей эле, бул дагы өтүнүчтөрдө колдонулат. Бирок can'ден айырмасы бул андан да сылык түрдө. Мисалы үчүн расмий түрдө, мисалы үчүн сиз өзүңүздөн чоң бир даражадагы же мугалимиңизден же болбосо бөлүм башчыңыздан же болбосо тааныбаган бирөөлөрдөн сурап жатканда кандай кайрылышыбыз керек? Мага жардам берип койчу дебей, коесузбу деп сылык түрдө өтүнөбүз, бирдемке өтүнгөндө. Could you open the door please? Эшикти ачып кое аласызбы? Мисалы үчүн. Коесузбу? Бул кыргыз тилинде которгондо бирдей угулушу мүмкүн, бирок англис тилинде could дегенде аябай сылык түрдө суранган болобуз. It is more polite than formal than. Мисалы, can you open the door please? Менен could you open the door please? Айырмасы бар. Can досторуң арасында расмий эмес жерлерде колдонсок болот. Can you open the door please? Деп. To ask for permission more politely. Ошондой эле уруксат алганыбызда сылык түрдө уруксат алуу үчүн could деп could'ду колдонушубуз керек. Excuse me, could I just say something? Мисалы үчүн бир конференцияда отурасыз, колуңузду көтөрүп, эмне дейбиз? Кечиресиз, бирдемке айтсам болобу? Excuse me, can I just say something? Менен айырмасы бар. Could рак формасы. Tom, could I borrow your umbrella? Tom'дон эмнени сурап жатабыз? Кол чатырын сурап жатабыз. Could I borrow your umbrella, Tom? Төртүнчү колдонулушу can да эле, бул дагы кандайдыр бир нерсенин ыктымалдуулугун же болбосо мүмкүн болгондугун, бирок өткөн чакта мүмкүн болгондугун айтсак could деп колдонобуз. Children could play in the streets years ago. Балдар эмне азыркы учурда балдарды кантип кайсыл жерде ойноп жатканын көрөбүз? Жалаң эле балдарыбыз телефондо, же болбосо телевизордо, же болбосо компьютерде. Ал эми бул сүйлөмдө мурда өткөн заманда, же болбосо бир канча жыл мурун балдар көчөдө ойношор эле деп которсок болот. Children could play in the streets years ago. Women couldn't enter competitions like Olympics then. Аялдар ал мезгилде олимпиадалык оюндарга катыша алчу эмес деп өткөн чактагы болгон нерсе тууралуу айтабыз. Эмне мүмкүн болгон же эмне мүмкүн эмес эле. In high school, we couldn't leave the classroom without a pass. Биз лицейде пропуск болбостон таштап чыга албайт элек, класстан чыгып кете албайт элек, атайын чыгуу билетибиз болбой туруп. Эми биз позитивдүү жай сүйлөмдөрдү кантип түзөбүз? Subject,
Can, could, же болбосо can't, couldn't plus verb. Sara биздин subject'ибизде бул Sarah can speak 5 languages. I can speak Chinese perfectly. We can come to your party. Sara üçüncü жак жекеликтер болсо дагы cans дебедик, кайталап кетейин. Бул жерде üçüncü жак жекеликтерге эс келбейт. Sarah can speak 5 languages. I could work when I was 10 months old. Мен 10 айлыгымда баса алчумун. I could play chess when I was 5. Мен 5 жашымда шахмат ойнай алчумун. Ал эми таңгыч формасы. Негативдүү сүйлөмдөрдү cannot же болбосо кыскартылган формасы can't. Cannot, can't. Бул жерде айтылышына өзгөчө көңүл буруңуздар. Cannot дейбиз бирге жазсак, эгер кыскартылган апостроф менен колдонсок can't деп узатабыз. Cannot, can't, could not, couldn't. Subject plus cannot, couldn't plus verb. I'm having a party next week, but Paul and Rachel can't come. Эмки жума кече уюштуруп жатам, бирок Paul менен Rachel келе албайт. I can't go to the movie today. I have to study. Бүгүн киного бара албайм. Бүгүн мен окушум керек. I was tired last night, but I couldn't sleep. Кечиндеси аябай чарчагам, бирок уктай алган жокмун. Before Maria came to the United States, she couldn't understand much English. Maria Америкага келгенге чейин англисчени анча түшүнө берчү эмес. Бул өткөн чактагы мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз кылып жатабыз. Question form. Суроолорду кантип түзөбүз? Суроолорду биз can, could биздин жардамчы этишибизде, модалдык этишибиз сүйлөмдүн башына келет. Can I have a bathroom? Can I have a bath? Can I use your bathroom? деп колдонсок болот. Can, could, I, she, he, it, we, you, they plus verb. Бул жерде айтып кетели, verb base form деген infinitive, бирок to болбойт. To'су жок, infinitive колдонобуз. Can I borrow your pen? Can you show me how to do this? Can she come earlier tonight? Биринчиси, ручкаңызды колдонуп турсам болобу? Can you show me how to do this? Муну кандай жасарды көрсөтүп кое аласызбы? Can she come earlier tonight? Бүгүн эртерээк келе алабы? Could you help me? Мага жардам бере аласызбы? Could she work after the operation? Операциядан кийин баса алдыбы? Could you wait for me? Күтүп тура алат белеңиз? Эми көнүгүүлөрдү аткарайлык. Can, can't, could, couldn't колдонобуз бул жерде. Peter is 19. He drive a car. Эмне десек болот? 19 жашында машина айдай алабы же айдай албайбы? Айдай алат дешибиз керек. He can drive a car дешибиз керек. Mr. Thompson is 70. He see very well. Ал 70 жашта. So he wears glasses. Mr. Thompson 70 жашта. Ал анча жакшы көрө албайт деш үчүн эмне дешибиз керек? He can't. He can't see very well, so he wears glasses. Ошондуктан ал көз айнек тагынат. When I was 5, I only count to 10. Эмне дептир? Мен 5 жашымда 10го чейин эле санай алчумун. When I was 5, I can дейбизби же could дейбизби бул жерде? When I was 10, 10 жашымда болгон үчүн өткөн чакта could. I could only count to 10. Sarah is 3 years old. Ал 3 жашта. 3 жашта болгон үчүн жаза албайт дешибиз керек. She can't write. I walk when I broke my leg. Мен бутумду сындырып алганымда эмне? Баса алган жокмун дешибиз керек. I couldn't walk when I broke my leg. Бул жерде туура жоопторун көрөбүз. Ошондой эле биздин модалдык этиштерибиздин үчүнчүсү бүгүнкү сабакта may. May деген кандай учурда колдонулат? May I come in деп сураганда көбүнчө эсибизге келет. Кирсем болобу деп уруксат сурап атабыз. Ошондой эле may, it may rain today деген сүйлөмдө бүгүн жаан жаашы мүмкүн. Мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз кылып жатабыз бул жерде дагы. Бирок кандай мүмкүнчүлүк? Бул дагы модалдык этиштерде, бул дагы үчүнчү жак жекеликтерде эс кошулбайт.
He, she, I, we, you, they, may not деп тұрып эле анан кийин этишибиз колдонулат. I may do, I may come, I may hear, I may go, I may buy. Же болбосо I may not buy деп. Бул жерде кандай учурда колдонобуз? Кандайдыр нерсенин боло тургандыгы жөнүндө анык маалыматыбыз болбогондо же анык билбей турганыбызда may not деп колдонобуз. Болушу мүмкүн же болушу мүмкүн эмес деп. What's that animal? Ал жаныбар эмне, кайсы жаныбар деп сурасак, I'm not sure, it may be a rabbit. Ал коён болушу мүмкүн. Бул жерде билбей, бир нерсенин эмне экенин анык билбеген учурубузда may деп колдонобуз. I may go to Wales at the weekend. Мен демалышта Уэльске барып калышым мүмкүн, барышым мүмкүн. I may not be here tomorrow. Эртең бул жерде болбошум мүмкүн. Бирок бул маанисинде суроолуу сүйлөмдөрдө колдонбойбуз. It may snow. Кар жаашы мүмкүн. Бирок кар жаашы мүмкүнбү деп may it snow деп англис тилинде суроо түзбөйбүз, сурабайбыз. Расмий учурларда may I, you may not деп колдонобуз. Расмий учурларда бир нерсе жөнүндө уруксат сураганыбызда же болбосо бир нерсенин болорун же болбошун айтканыбызда биз may I же болбосо you may not деп колдонобуз. May I have your name, sir, please? Please, sir. Атыңызды алсам болобу? May I use your toilet, please, Mr. Roberts? Туалетиңизди колдонсом болобу? You may open your books now. Мугалим эмне дейт? Китебиңерди ачсаңар болот. You may not leave the class until the bell rings. Силер эмне? Классты коңгуроо чалганга чейин класстан чыга албайсыңар. May not. Чыгууга болбойт деп айтып жатабыз. Ушинтип биз бүгүн can, could, may жөнүндө маалымат алдык. Эмки сабакта көрүшкөнчө.